Бул тасма Багыш эл коомдук бирикмесинин колдоосу менен даярдалды. Мейли мени атып салышсын. Мейли өлтүрсө өлтүрүп деле салышсын. Бирок мен баары бир элдин мүлкүнө кол салгандарды жок кылам. Мен корко турган болсом алар кутуруп кетишет. Өлкөнүн кызыкчылыгы менин кызыкчылыгымдан өйдө турат, өмүрүмдөн да. Өзүмдү коргоп калууну ойлоого убактым да жок. Эл жетекчиге эмес, жетекчи элге кызмат кылышы керек. Ак үйдөгү ууруларды тазаламайын, өлкөнү өнүктүрүү мүмкүн эмес. Келгиле, жеке кызыкчылыгыбызды унутуп, өлкө үчүн иштейли. жыл. Декабрь айлары. Премьер-министр өлкөдөгү жетекчилерди чогултуп алып, катуу урушуп атты. Последующими выводами пути подхода решения данного. Мен биздеги бүткүл иш-чараларды изилдеп чыктым. Бүткүл маселелерди карап чыктым. Жыйынтык ушундай. Бизде барган сайын абал начарлашып баратат. Ансыз деле уурдаш элеңер дагы деле уурдап атасыңар. Чачат элеңер чачып атасыңар. Жемкорлук өсүп атат, уурлук өсүп атат. Өтө аз жемкорлук боюнча кылмыштын бети ачылып атат. Кайтаруу да азайып атат. Кээ бир аткаминерлер мамлекеттин мүлкүн тоноп, жеп ээлеп алса деле, дагы деле уялбай мамлекеттик кызматта иштеп атат. Несмотря на то, что растратили там, присвоили, прикарманили так. Бул сөздөрдөн кийин көпчүлүк министрликтердин, структуралардын аттарын атап, бетке айтып урушуп чыкты. Баары алтын башын ойлоп, коркуп олтурушту. Бул урушуп аткан инсан ким эле? Бул ошол кезде өлкөгө 3 айдан ашуун премьер-министр катары кызмат өтөгөн, жемкорлуктун белин сындырууга аракет кылган Жумабек Ибраимов эле. Жумабек Ибраимов. Мен паракорлукту жок кылам. 1946 жылдын 1 январы. Кемин жергесинин Жаңы Алыш айылында бир бала жарык дүйнөгө келди. Ал кичинекей Жумабек эле. Өз атасы Акай, апасы Айша. Атасынын агасы Ибраим балалуу боло албаган үчүн аялы Гүлсүн экөө багып алып, тарбиялап чоңойткон. Бакма апасы Гүлсүн Казакстандагы ачарчылык маалында өлкөбүзгө келип, Ибраимге турмушка чыгып жашап калган. Мектепти аяктаган соң 1963 жылы Фрунзе политехникалык институтуна өтөт. Ортодо аскердик кызматын десанттык аскер бөлүгүндө өтөп, 1972 жылы окуусунда бүтөт. Сүйүнчү. Телескоп каналынын өзүнүн китеби чыкты. Мекенибизге кызмат кылган, бул улуу жолдо канын, атүгүл жанын берген аталарыбыздын улуу өрнөктүү жашоосу тууралуу башка жакта кездеше бербеген маалыматтарды окугуңуз келеби? Анда кыйын кыргыз китеби дал сиз үчүн. Китепте кимдер тууралуу баяндалат? Алымбек Татка, Курманжан Датка, Жаныбек Казы, Тоголок Молдо, Ишеналы Арабай уулу, Касым Тыныстан уулу, Жусуп Абдрахман уулу, Абдыкерим Сыдык уулу, Рахманкул хан. Китеп алуу үчүн Супер китеп баракчасына жазыңыз. 1977 жыл. Ибраимов балыкчыдагы Орг техника заводуна ишке кирсин деген буйрук чыгат өйдө жактан. Бирок заводдун жетекчиси Валентин Биденко Ибраимовду балыкчыдагы заводко эмес, заводдун нарындагы филиалы болгон Мин Куш заводуна жөнөтүп жиберет. Себеби балыкчыда негизинен орус жана немис улутундагы жумушчулар иштеген. Бир да кыргыз же азиялык болгон эмес. Себеби союздук маанидеги заводдун станокторунун иштөө сырлары, принциптери башка заводдор менен болгон байланыштары бар болгон. Бул сырларды жергиликтүү калктын билип алуусун каалаган эмес ошол кездеги заводдун жетекчилери. Алардын ою боюнча кыргыз тоодо кой багып, казак талаада төө айдап, өзбек аңызда пахта чабышы керек эле. А завод иштетүү, ачылыш жасоо сыяктуу иштерди өздөрү гана аткармак. Ибраимов Мин Кушта бир аз иштеген соң кайра балыкчыга келди. Ал жерде жумуш башталган күндөн баштап эле көпчүлүктүн дыккатын өзүнүн жаратман ойлору менен бура алды. Заводдун жетекчилигине кирип, завод мындан да көп өндүрүштөрдү аткара алаарын айтып, далилдеп берет. Натыйжада заводдон мрамор, гранит таштарын кайра иштетүү жөнгө салынып, курулуш материалдары өндүрүлүп чыга баштайт. Бул өндүрүштөрдөгү станоктордун көбүн Жумабек Ибраимов өз колу менен жасап чыккан. Иш билгилигинин артынан жумушунда көрө албастар да пайда болду. Бирок ар кандай бут тосууларга карабай 1981 жылы Орг техника заводуна жетекчи болуп дайындалат. Мындай заводдо бир кыргыздын жетекчи болуп калуусу чынында укмуш көрүнүш болчу. Себеби
Тигилер аны өлсө да жетекчи көтөрүшмөк эмес. Заводдун жетекчилигине көп киши көз салган эле. Бирок Жумабек Ибраимовго насип болду бул кызмат. Анын учурунда завод болуп көрбөгөндөй өсүп өнүктү. Заводко кесиптик жактан өнүктүрүүчү китептерди көп алып келип, өзү да көп окуду. Дайыма жаңы чыккан технологияларды окуп изилдеп турчу. Ал башкалардай ашынган фанат коммунист эмес болчу. Ошол мезгилдин саясий экономикалык абалына карап, реалдуу анализ жүргүзө алчу. Ошол кезде кээ бирки жетекчилердей эле ал да коммунизмдин жакынарда кулоосун жакшы билген. Мисалга алсак, ошол кездери Султан Ибраимов да коммунисттик партия реформага муктаж болгонун, себеби партия өтө эле элден алыстап кеткенин айткан эле. Дал ошол сыяктуу эле Жумабек Ибраимов да коммунисттик режимдин бюрократиясын жактырган эмес. Кечке эле жетекчилер эле жыргап, карапайым калк жана жумушчулар кыйналып жүрө береби. Биз качан эркин боло алабыз деп сталинизм, ленинизм идеологияларын жактырбай, өз алтынча болгонго умтулчу. 1985-жылы Балыкчы шаарынын жетекчилигине дайындалат. Көп өтпөй эле Минкуш заводу жабылып, 1000 киши жумушсуз калат. Бул кишилерди тез арада жумуш менен камсыз кылуу максатында Балыкчыга калем заводун ачып, жумушсуздарды ошол жака жайгаштырат. 1991-жылы советтик режим кулап, өлкөбүз эркиндикке чыкты. 1992-жылдын январында ошол мезгилдеги өнөр жай министри Эсенгул Өмүралиев аны чакырып, Бишкектеги ЭВМ заводуна жетекчилик кызматын сунуштайт. Министр өз сөзүндө: ЭВМдин жетекчиси Виталий Глушич жумушун таштап, башкалардай эле Орусияга кетип калды. Завод жетекчисиз, сырьёсуз калды. Союз куласа деле Москва буйрук бергенин токтотпой жатат. Алар өздөрүнүн жетекчисин иштесин деп, Немыкинди жетекчи катары койгула деп атат. Бизге өзүбүздөн чыккан, өзүбүз ишеним арта алган, эч жака кетип калбаган мүдүр керек. Ошондуктан бул жоопту кызматты сиз өзүңүз аркалап бериңиз, дейт. Жумабек Ибраимов бул сунушка дароо макул болот да, эртеси күнү ишти баштайт. Заводдогу абал оор болчу. Бул мезгилдери чынында Москванын 70 жыл бою тоногону аз келгенсип, Орусияга кете тургандар ГТРда да өтө көп завод-фабрикаларды, мамлекеттик ишканаларды тоногон эле. Дал ошол сыяктуу эле Глушич КТРден алдын өзүнүн командасы менен заводду күчүнүн жетишинче тоногон экен. Заводко таандык болгон мал чарбачылыкты бүтүндөй сатып жок кылган. Заводдун машиналарын бүт тоноп, калгандарын таштандыларга ыргытышкан. Алардын бул мамилесинен биз кеттик, буларга эч нерсе калбасын дегендей эле маани чыгып тургансыйт. Жумабек Ибраимов келген кезде Немыкинда заводко өзү жетекчи болуп алган эле. Заводдо жетекчиликтен тартып, кароолчуга чейин, коро шыпыргычка чейин бир да кыргыз жок болчу. Ибраимов келген кезде мына эми кыргыз мүдүр келди. Улутчулдук саясатын башташты. Эми ал бизди куугундуктайт деген ушактар тарай баштады. Көпчүлүгү өз проблемасын чечүү үчүн Ибраимовго эмес, Немыкинге барып, атүгүл сырттан телефон чалуу келсе, сизге кайсы мүдүр керек? Биздикиби же тигилердикиби? деп жооп берчү катчы. Завод бир, бирок жетекчи экөө. Бирөөсүн мамлекет бекиткен, экинчиси өзү эле башкарып алган. Өлкөдө болсо стабилдүүлүк орно элек кез. Жумабек Ибраимов завод менен таанышып чыккан соң, чукул чогулуш кылып, эски система менен эмес, жаңы ыкма менен иштешерин айтып, кошумча улуттарга бөлбөстүгүн, бирок заводдо кыргыздарда иштеши керектигин айтат. Анан 2 жыл кыйналабыз, чыдагыла. Андан кийин Кудайым буйруса, заводду өнүктүрөбүз. Айлыкты да, дейт. Кийин заводдо кыргыздарда иштей баштайт. Аларга чуркап жүрүп Ибраимов заводдун жатаканаларынан үй бөлмөлөрдү ажыратып берди. Натыйжада жетекчилик таланты менен душмандарына өчөшпөстөн, алардын деңгээлине түшүп, алар менен тирешпестен көйгөйдү чечип, жумушчулардын сый көрсөткөн жетекчисине айланды. Дал ушул заводдо уулу Ильяс да катардагы кызматкердей эле иштечү. Бирок муну уулу Ильяс да Жумабек Ибраимов өзү да эч кимге айткан эмес. Уулуна катардагы кызматкердей эле мамиле кылчу. Ал эми уулу болсо атам мүдүр деп ээн баштык кылбаганын көрүп, баары таң калып, Жумабек Ибраимовго огош битер сый-урмат менен мамиле кыла башташты. Сырттан завод менен иштешүү үчүн көптөгөн инвесторлор келе баштады. Булардын арасынан эң олуттуусу туркиялык Koç Gruli фирмасы заводдо электрондук кассалык аппараттарды өндүрүү боюнча келишим түзөт. Бирок түрк ишкерлерге мамлекет тараптан кепилдик болушу керек болчу. Жумабек Ибраимов тийиштүү мекемелерге кайрылат. Себеби бул мезгилдери бул аппараттарга муктаждык чоң болчу. Атка минерлер пара сурашып, өз үлүшүн талап кылып туруп алышат. Туркиялык ишкерлер мындай шартта иштей албастарын айтып, кетип калышат. Даяр болуп калган өлкө үчүн пайдалуу болгон келишим бузулат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Алматада өндүрүлгөн кудум эле дал ошондой кассалык аппараттар өлкөбүздү басып кетет. Өз өндүрүшүнө бут тоскон атка минерлердин айынан өзгөнүкүн кымбат баада сатып ала баштадык.
Бирок ал токтогон жок. Ондон ашуун буюмдун түрүн чыгара башташат. Ташкент менен биргеликте мөмө жемишти кургатуучу аппарат өндүрө баштайт. Завод жанар фирмасы болуп өзгөрүп, аябагандай өнүгүп кетет. Буйртманын бюджети миллиард рубльдан ашып, айлык 2 эсеге, атүгүл 3 эсеге көтөрүлөт. Убагында айлыгында убагында бере албаган завод эми минтип өнүгүү жолунда баратты. 1993 жыл. Өзүнүн иш билгилиги менен мамлекеттин көзүнө илинген Жумабек Ибраимов Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалат. Шаардагы абал оор эле. Кайсы тармакты алып караба, баарында көйгөйлөр бар. Союз мезгилинде Бишкек сыяктуу шаарлар бир өлкөнүн борбору катары эмес, тескерисинче өндүрүүчү жай катары, Москва муктаж болгон нерселерди өндүрүп жеткизип берчү зона катары каралчу. Ошондуктан шаарыбыздын борбордук бөлүктөрүнө көп оор өнөр жайлар курулган. Болбосом, оор өндүрүштөр негизи стандарт боюнча шаардын четине курулат эмеспи? Жумабек Ибраимов шаар башчысы болгон соң Бишкекке офис, банк, маданият борборлорун, дүкөн базарларды көп курууну пландайт. Гезиттердин биринде берген маегинде ал ушуларга басым жасайт. Өнүккөн өлкөлөрдүн 60% калкы кичи бизнес тармагында, ал эми 20% гана оор өнөр жайларда иштейт. Бизде болсо калктын 60% жакында банкрот болуп жабыла турган оор өнөр жайларда иштейт. Демек, бул жайлар жабылары менен жакын арада калктын 60% жумушсуз калышы мүмкүн. Ошондуктан жеке ишкердик секторлорун өнүктүрүшүбүз зарыл. Ооба, эски коммунисттик системага көнүп калган калкты жаңы жашоо образына көндүрүү ошол кездин атүгүл азыркы кездин деле маанилүү талаптарынан. Шаардагы дагы бир көйгөй нан болчу. Себеби шаардагы ири нан бышыруучу заводдорду кээ бирлери ээлеп алып, кээ бирлери жабылып кеткен эле. Ибраимов нан өндүрүү милдетин жеке секторлорго берет. Тагыраагы нанды эми набайканалар, кичи тандырлар камсыздай баштаган эле. Бул мезгилге чейин Бишкек бөлкө нан жесе, мындан ары тандырга бышкан кадимки кыргыз нанын жей баштады. Натыйжада Бишкекке набайкананын наны ушундайча келип калган. Шаардагы дагы бир орчундуу көйгөй транспорт болчу. Мунун алдын алуу үчүн өлкөгө автобус чыгаруучу завод куралы деп, балыкчыдагы заводдо иштеген адистерди Германияга жөнөтүп, ал жактан билим алдыртып, кошумча автобустун тетиктерин да алдырат. Кийин автобус чогултуучу завод ачайын деп канча аракет кылса да, бирок өйдө жактан бут тосуулар болуп долбоор токтоп калат. Өйдө жактагылар бир жагынан кайдыгерлик кылса, экинчи жагынан бул долбоорду каржылагысы келбеди. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн шаардын өзүнүн бюджети болушу керек болчу. Бирок бул көйгөй дайыма таңкыстык менен коштолуп келген. Ошол жылы өкмөттүк жыйында шаарга бюджеттин 18% ажыратылсын деген чечим чыгат. Жумабек Ибраимов буга аябай сүйүнөт. Себеби бул каражат менен шаардын өтө көп көйгөйү чечилмек. Бирок бюджеттик материалдарды тактап карап чыгалы деп ошол кездин финансы министри алып кетет да акчаны кемирип кирет. Акыр аягы таланып бөлүнгөн каражат 18%дан 16%га түшөт. Жумабек Ибраимов буга аябай ачууланып, министрди издеп жөнөйт. Акыр аягы Ак үйдүн караңгы коридорунан таап алат. Министрди жакасынан мыжыгы кармап алып, муунтуп жиберет. Министрдин тамырлары көөп чыгып, кыймылдай албай калат. Ооруса да, жашы кыйлага барып калса да, мурдагы десант Жумабек Ибраимов дале күчүндө болчу. Ал министрге карап туруп, шаарды, элди тоноо акмактык, уятың намысың барбы? Эгер 18%га кайра көтөрбөсөң өкүнөсүң, унутпа, деп эскертет. Заматта каражат калыбына келет. Ооба, кээде көйгөйдүн чечилиши үчүн стандарттан сырткары болгон өзгөчө жолдорго барууга туура келип калат. Көмүр таңкыстыгынан улам жылуулук энергия борбору иштебей шаар суукта калат. Ошол кездеги жылуулук борборунун жетекчиси Лев Васильевди чакырып, өлсөң да жылуулукту шаарга бер деп урушат. Өзү да кол кабыш кылып, шаар кайра жылуулукка жетет. 90-жылдардын дагы бир катаал жагы криминал болчу. Шаарда да криминал катуу өнүккөн эле. Мунун орчундуу себептеринин бирөөсү жумушсуздук жана руханий азыктын таңкыстыгы. 1-июнь 1993 жылдан баштап шаарга келгендер каттоого турушу зарыл деген мыйзам чыгарат. Шаардын четтериндеги жерлерди өз алдынча ээлеп алгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бирок жерди ээлеп алуу үчүн көтөрүлүшкө чыккандардын кээ бирлеринин артында жер мафиясын турганын аныктап чыгат. Буларга да каршы күрөш жүргүзөт. Бул жемкор уурларга демократия менен анархияны алмаштыра албагыла деп эскертүү берет. Кээде таңгамаал туруп, жупуну кийинип алып, базарга барып, азык-түлүктөрдү текшерип кыдырчу. Анын бул кылганын кээ бирки аткаминерлер базарда эмне кылып жүрөт, келбей эле койбойбу деп түшүнө алышчу эмес. Бул мезгилдери жолдун четинде отуруп алып, майда чүйдө нерселерди саткан тургундар көбөйүп кеткен эле. Бир жолу жогору жактан Ибраимовго
Манас көчөсүнүн четинде отургандардын баарын айдап тазала деп буйрук беришет. Себеби дал ошол көчөдөн сырттан келген мамлекеттик коноктор өтүп калчу. Ибраимов буйрук берген жетекчиге тайманбастан ушинтип жооп берет. Сен ошолорду алгач жумуш менен камсыз кыл. Мен анан аларды айдайын. Бул мезгилдери Жумабек Ибраимовдун өзүнүн үйү жок болчу. Мамлекеттен атайын үй бөлдүрүп берүү боюнча суранып кайрылат. Бир нече айдан кийин мамлекет Жумабек Ибраимовго көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатынан 3 бөлмөлүү батир бөлүп берет. Ар бир үй бүлөнүн үйлүү болуусу бакыт эмеспи? Дал ошол сыяктуу Жумабек Ибраимов да үйлүү болуу кубанычына ээ болду. Бирок көп өтпөй эле анын иш бөлмөсүнө жаш өтүп калган аял кирип келди. Буларга да дал ошол Жумабековдор жашаган үйдөн батир берилген болчу. Бирок аларга өйдөнкү кабаттан берилип калган болчу. Үйдө лифт да жок болгондуктан карыялар чыгып түшкөндө аябай кыйналып жатышты. Ылдыйраак кабаттагы батирлер менен алмашалы деп сунуштаса да эч кайсы бир кошунасы макул болбой коет. Карыялар акыр аягы Жумабек Ибраимовго келишет да: "Силер жашсыңар, өйдөнкү кабатка оңой эле чыгып түшө аласыңар. Ошондуктан батирлерибизди алмашсак болобу?" дешет. Таң калыштуусу Ибраимов дароо макул болот. Анан өзүнүн экинчи кабаттагы батирин карыяларга берип, өзү болсо жубайы менен өйдөнкү кабаттагы батирге көчөт. Албетте 2 жылдан кийин Жумабек Ибраимов өзү да ооруп калып, өйдөгө чыгып түшөөрдө азап чегерин билбейт эле бул мезгилдери. Бирок эл жетекчиге эмес, жетекчи элге кызмат кылуусу керектигин мыкты деңгээлде көрсөтүп бере алды. Элестетип көрүңүз, ким мындай кыла алат? Бир жолкусунда эски Волга менен жүрбөй, келиңиз башкалар сыяктуу мэриянын эсебинен Мерседес алалы десе, шаардын кебетеси бул болсо мен кантип чалкалап Мерседес минип жүрөм. Биз шаарга жакшы иштеп берсек, тепкен мерсибиз ошол болот деп болбой койгон. 90-жылдары шаарыбызда жарыктын өчүп калуусу кадимки көрүнүш болчу. Айрыкча бул кыш учурларында көп кайталанчу. Бир жолу кыштын чилдесинде кечке жуук Жумабек Ибраимовдор үйүнө конок чакырып калышат. Баары столго отуруп тамактанар алдында чукул телефон келет. Шаарыбыздын Асанбай кичи районунда жарык өчүп, эл суукта калган болчу. Жумабек Ибраимов коноктордон кечирим сурап чыгып кетет. Түзөтүү иштерин бүтүрүп, түн бир окумда келет. Көптөгөн көйгөйлөрдүн бирөөсү талкаланган жолдор болчу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн атайын Германиядан эң акыркы үлгүдөгү асфальт төшөөчү машина алдыртат да жолдорду жасай баштайт. Бул машинанын артынан да өтө көп ызы чуулар, чагымчылдыктар болот. Кийин Жумабек Ибраимов мэр кызматын тапшырган соң, анын ордуна келген кийинки мэр бул машинени Өзбекстанга сатып жиберет. Кийинки мэр муну менен эле чектелбестен өтө көп коррупциялык иш-аракеттерге аралашып, көп объекттерди жеке мүлкүнө оодарып алганы айтылып жүрөт дале болсо. Эгер тыкыр изилденсе, балким дагы көп маселе чыгат. Биз темабызды улайлы. 1995-жылы Ибраимов президенттин аппарат жетекчиси жана мамлекеттик катчы кызматтарына дайындалып, бир учурда 2 кызматты аркалайт. Бул мезгилдери да шеф менен жолуктуруп коюңуз, тигинтип коюңуз, минтип коюңуз деп ар кандай майлуу конверттер келе баштайт. Булардын баарына каршы турган Ибраимов мамлекеттик кызмат жогорулаган сайын интригалар, чагымчылдыктар көп болооруна көзү жетет. Атүгүл аны коркутушкан кезде кызматтык билетин аларга карата ыргытып, "Мен бул кызматка суранып келген эмесмин. Силер өзүңөр койдуңар. Кааласаңар мени жумуштан алгыла. Мен эч кимиңерден коркпойм" деп кыйкырган учурлар да болгон. Дал ушул жылы депутаттыкка талапкерлигин коюп, шайлоого аттанды. Анын атаандаштары шайлоочуларга акча, шекер, ичимдик сунуштаса, Ибраимов эл менен түзмө-түз сүйлөшүп, алардын көйгөйүн чечип жүрдү. Экинчи жактан Ибраимовдун эң мыкты портфолиосу анын буга чейин эл үчүн кылган кызматтары болчу. Шайлоонун жыйынтыгында 90% добуш менен утуп чыгып, эл өкүлү болуп дайындалды. Ушул жылы жараткан Кудай насип этип, кесиптештери менен ажыга барып, ажылык милдетин толук орундатып келет. Жанындагылардын айтуусу боюнча, Жумабек Ибраимов алгачкы жолу ыйык Мекке шаарында тынч уктаган. Ал эми келинчеги Шайыр Сагынбаева ажылыктан келген соң анын жан дүйнөсү эс алып, руху бейпилчиликке бөлөнүп калганын байкаган. Кудум эле сооронгондой, өзүн токтоткондой, тагдырга моюн сунгандай, тазалангандай, жеңилденгендей эле абалы, дейт ал өз сөзүндө. Дал ушул мезгилдери врачтар ашказан рагы деген диагноз коюшту. Ибраимов тамактануу тартибине көңүл бөлүп, диетага отурду. Кийин иш сапары менен АКШда жүрүп, дагы бир ирет текшергенде диагноз таза болуп чыкты. Кубанычка баткан Ибраимов эми мурдагыдай эле мекен кызматын уланталат. 1997-жылы кайра ооруп операция жасатты. Ашказанынын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн кесип салышты. Ушул эле жылдын аягында мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору болуп дайындалды. Себеби бул мекемеде да мамлекеттин мүлкүн менчиктеп алуу сыяктуу одоно мыйзам бузуулар көп катталып,
реформага муктаж болуп турган. Жумабек Ибраимов бул жерде да тартипти орнотуп, паракорчулукка каршы күрөшө баштады. Албетте коркутуулар майлуу конверттерде көп келди. Бирок Жумабек Ибраимов булардан корккон да жок, азгырылган да жок. Өлкөдө кризис күчөп, экономика начарлап жатты. Паракорчулук бүткүл тармакка жайылып кирип кетти. Инвесторлор барган сайын качып, элдин арасында нааразычылык күчөп жатты. Мамлекетке күчтүү реформатор керек болуп турган. 1998 жылдын декабрында Жумабек Ибраимовду Кыргыз Республикасынын премьер-министри кылып дайындашат. Жүзүрлүү болсун, дайыма Мамлекеттик казына жарды болчу. Ибраимов бюджеттик чыгымдарды тыкыр көзөмөлдөп, орунсуз ысырапкорчулуктарга бөгөт коюу боюнча тапшырма берди. Мисал калсак, 1998 жылы мамлекеттик мекемелердеги транспорттук жана байланыш каражаттары үчүн, тагыраак айтканда, мобилдик телефондор үчүн сарпталган чыгымдын өзү эле 5 миллион сомдон ашып кеткен. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлерден мобилдик телефондорду алдыртып, кызматтык унаалардын санын кыскартып, чет өлкөгө болгон керексиз саягаттарын, мекемелерге баалуу мебелдерди алууну, орунсуз ремонтторду, ар кандай майрам мааракелердин белгиленишин токтотту. Чет өлкөгө болгон саякаттарда атайын учактарда эмес, рейстик учактарда учуу менен бюджеттен 2,5 миллион сомду үнөмдөп кала алабыз деп, өзү рейстик учактар менен уча баштады. Ал эми мамлекеттик кызматтарга адистерди тааныш билиш аркылуу эмес, конкурстун негизинде ишке алуу системасын киргизди. Жыйынтыгында мамлекеттик 49 иш ордуна 200дөн ашуун арыз түшүп, алардын ичинен эң эле иш билгилери тандалып алынды. Бул адистердин көпчүлүгү айыл жергесинен чыккан кыргыз жигиттери, кыздары болчу. Өлкөнү кризистен чыгаруу программасынын үстүндө туура 1,5 ай иштеп, паракор, бейпайда аткаминерлерди коркпостон иштен айдады. Дал ушул мезгилдери кумтор маселеси боюнча атайын башка компаниялар менен келишим түзүп, иштешүүгө аракет кылса да, бирок эмнегедир бийлик канадалык компания менен келишим түзүп жиберет. Өлкөнүн финансысы туруктуу болуп, экономикалык өсүү болуусу үчүн эң алгач паракорчулуктун, коррупциянын кекиртегин бууш керек болчу. Өлкөнүн мүлкүнө кол салгандардын тамырын кууратпай туруп, Кыргызстандын өнүгүүсү жомок бойдон калмак. Өлкөдө жүрүп жаткан ири финансылык агымды изилдеп отуруп, бул агым кайсыл жерде бирөөлөрдүн жеке казынасына сиңип кеткенин изилдеп аныктап чыкты. Мисалы, бажы кызматына тиешелүү эле 160 миллион сомдук тамеки, 120 миллион сомдук күйүүчү май, 2,5 миллион долларлык медициналык дары-дармек мыйзамсыз контрабандалык таризде кирген эле. Ибраимов дароо бажы кызматын автоматташтырууну пландады. Ал эми бажы кызматына адистер сынактын негизинде алынсын деп буйрук чыгарды. Бул иштерди аткарууда ошол кездеги бажы кызматынын жетекчилиги менен аябагандай күрөштү. Өлкөнүн негизги киреше булагы болуп эсептелген мамлекеттик ишканаларды текшергенде да абал оор болуп чыкты. Мисалы, чоң мекеме болгон Кыргызтелекомдон бюджетке өтө аз каражат келчү. Ревизия жүргүзүлгөн соң, ал жерде да каржылык жактан чоң алдамчылык бар экени аныкталды. Мекемеге ажыратылган күйүүчү май мыйзамсыз жеке адамдарга өтүп, бүткүл дүйнөлүк банктан ажыратылган каражаттарда максаттуу колдонулбагандыгы аныкталды. Дароо мекеменин жетекчилигин жоопкерчиликке тартып, башкаруу системасында реформа жүргүзүлсүн деп буйруйт. Андан кийин Кыргыз Мунайзаттын өлкөгө келтирген 18 миллион долларлык зыяны премьерди аябай ачуулантты. Но вы где видели хоть один Кыргызгаз Мунайзат, вернее, Газ Мунайзат или там? Кыргыз Мунайзаттын алып келген зыянын карагылачы. Бюджетке эле канча зыян алып келди. Мындан сырткары алар канча акчаны уурдап алышты. Почему было допущено, что имеем мы и, значит, Эмне үчүн салык кызматы, салык полициясы, каржы инспекциясы, ички иштер министрлиги, прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, атүгүл өкмөт да мынчалык чоң жемкорлук окуяга унчукпай карап отурат. имеем, да. В конце концов, да. А все мы сидели вокруг этого, крутились шалка. А сегодня все мы герои получаются. Энерго холдингдин жана Кыргызстан аба жолдорунун айланасындагы ызучуулар өлкөнүн канчалык паракорчулук, уурлук, алдым-жуттум сазына батып калганын айгинелеп көрсөттү. Бул лөк ишканалардан тамчы киреше казнага түшсө, шаркырап аккан кирешелер жеке чөнтөктөргө кетип жатты. Мамлекет болсо, ал мезгилдери мекемелерди башкарууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Уурлар уурдап, бирок жазаланбай эркиндикте жүргөн доор мели. Атүгүл жумуштан кийин кээ өлкө жетекчилерди үйүнө чакырып алып, түн бир окумга чейин бир-бирден текшерип, акчаны кайда жетип жибердиң деп урушчу. Атүгүл бир жолкусунда президентке Ак үйдөгү уурларды тазаламайын, өлкөнү өнүктүрүү мүмкүн эмес деп ачык айтат. Счетной палате чуть-чуть проверял, и то до конца не дали проверки. Эсеп палатасын бир аз текшердим.
Бирок толук текшерүүгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Каржы инспекциясын текшерейин десем, жакында жол отушпай атат. Келгиле, өзүбүз баш болуп, бүткүл структуралар үлгү бололу. Келгиле, жашырынбай ачык бололучу. Давайте будем прозрачны. Будем патриотами. Давайте ради государства поработаем. Давайте забудем о своих интересах. Силер патриот эмессиңерби? Келгиле өлкө үчүн иштейли. Келгиле жеке кызыкчылыктарыбызды унуталы. Келгиле акыйкат үчүн иштейли. Ушундай иштейли, мүчүлүштүктөрдү жок кылалы. Сурооңуздар барбы? Жокпу? Анда келгиле ушундай тартипте иштейли. Рахмат. До свидания. Бир күнү пресс-конференцияда журналисттер: "Сиз паракорлор менен күрөшүп, аларды бууп салдыңыз. Өмүрүңүзгө коркунуч келет деп кооптонбойсузбу?" деп сурашат. Жумоек Ибраимов: "Эгер мен корксом, алар кутуруп оолугуп кетишет. Өлкөнүн кызыкчылыгы менин кызыкчылыгымдан өйдө турат, өмүрүмдөн да. Өзүмдү коргоп калууну ойлоого убактым да жок" деп жооп берет. Бир күнү Ибраимовду жумуш бөлмөсүнө аябай ачууланып: "Акмактар, мындайларды кантип жерге төрүп жүрөт?" деп атканын угуп калышат. Көрсө, облустук маанидеги кызмат орду үчүн $50,000 пара сунуштап келишкен экен. "Биз бул жакта ар бир тыйынды эсептеп отурсак, булар бир кресло үчүн ушунча акчаны берүүгө даяр. Аны могу тепкичтен ыргытып жибермекмин, акмак уурулар. Мейли мени атса атып салышсын, мейли өлтүрсө өлтүрүп деле салышсын. Бирок мен баары бир элдин мүлкүнө кол салгандарды жок кылам" деп ачууланат премьер-министр. Ошол кездеги Жумоек Ибраимовдун жардамчысы ушундай дейт: "Буга чейинки премьердин сейфинен жашыл кагаздар төгүлүп турчу. Жумоек Ибраимович премьер болсо да ушунчалык жупун экен, атүгүл чөнтөгүндө азын-оолак акча да табылчу эмес." Жумоек Ибраимов дос, тууган, тааныш деген нерселерди экинчи орунга коюп, биринчи орунга өлкөнүн кызыкчылыгын койчу. Мисалга алсак, ал премьер болуп турганда соц фондунун жетекчиси Роза Үчкемпированын үй бүлөсү менен дайыма катташып, ынак мамиледе болушкан. Бирок ошол кездеги соц фондунун өлкө боюнча бөлүмдөрүндөгү мыйзамсыз иш аракеттеринин айынан пенсия убагында тийбей калат. Заматта жакын таанышы Үчкемпированы кызматынан бошотот. Чынында кызматкерлеринин тийиштүү жоопко тартылуусу боюнча Үчкемпирова өзү да тийиштүү органдарга кайрылган болчу. Бирок Ибраимов аны кызматтан бошотуп атып, жетекчи кол астындагыларга жооп берет. Элдин мүлкүнө кол салгандар көчөдөгү уурлар эмес, сиздин кызматкерлериңиз болчу, дейт. Ооба, жеке тааныштарга караганда элдин кызыкчылыгы өйдө турарын премьер даана көрсөттү. Дагы бир жолкусунда жакын тааныштарынан бирөө шаардагы адистешкен оорукананын башкы врачын иштен кетирип, ордуна баласын башкы врач катары орнотуп берүүсүн өтүнөт. Ибраимов: "Ал жерде эң мыкты врачтар иштейт. Мен эч качан андай кылбайм", деп кесе жооп берет. 1999 15 февралда иш сапары менен Германияга учат. Бул сапарда премьер жөнөкөй эле эконом класстагы учак менен 3 эле кишинин коштоосунда учуп, башкаларга казнадагы каражатты кантип үнөмдөсө болот тургандыгын көрсөтөт. Германияда бир катар иш пландары аткарылган соң ден соолугун текшертет. BMW унаа заводун Кыргызстанга ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ооба, кадимки BMW машинелери Кыргызстандан чыга турган болуп калган кезде Ибраимовдун үстүндөгү жетекчилер көп өз үлүшүн талап кылып туруп алышат. Натыйжада булардын бут тосуусунан жана уруксат бербей койгондугунун айынан BMW заводу Кыргызстанга ачылбай калат. Германиядан келген соң февралдын акырында анын ден соолугу кескин начарлап ооруп калат. Анализдеринин жыйынтыгы болсо аянычтуу болчу. Врачтар сөөк метастазасы деген диагноз коюшат. Бир ай мурун анализ тапшырганда баары жакшы болчу. Эмнеге заматта минтип ооруп калды деген суроо көпчүлүктү түйшөлттү. Бул кимдир бирөөлөрдүн буйртмасы болушу мүмкүн деген жоромолдор да айтыла баштады. Себеби Эркин Тоо гезитинин 4 февралда чыккан санында Жумоек Ибраимов уурулук менен мамлекеттин мүлкүнө кол салгандарды кустуруп, коррупцияга, мафияга каршы күрөштү ачык баштады. Чиновник коррупционер, чиновник мафиоздор криминалдык жол менен мындай өкмөт башчыдан арылууга аракеттенет деп ачык эле жазган болчу. Ал эми Асаба гезитинин 12 февралдагы санында болсо, Жумоек Ибраимов мамлекеттеги боткону тазалайм деп жыландын куйругун жазабаста деп кооптонуп жазып чыгышкан. Ооба, премьер-министрди тез арада операция кылыш керек болчу. Жубайы Шайыр президентке Москвага эмес Кытайга барып дарылатсак кантет. Кантсе да аларда медицина өнүккөн эмеспи десе да, президент болбой Москвага жөнөтөт. 1999 март айында Жумоек Ибраимовду Москвадагы онкологиялык ооруканага жаткызышат. Профессор Давыдов аны текшерген соң Шайыр Сагынбаеваны чакырат да
башка органдары жаш баланыкындай таптаза экен. Кыска мөөнөттүн ичинде мынчалык болуп рактын өтүшүп кетиши, өнүгүп кетиши мүмкүн эмес болчу. Эмне болду эле негизи дейт. Жообун билбеген так айта албаган жубайы унчукпастан жертик дейт. Кечээ эле анализдери жакшы болуп аткан, коррупциянын биринчи душманы эмне үчүн минтип ооруп калды. Москвадан алып келишкен соң шаардагы ооруканага жаткызышат. Ошондо Жумабек Ибраимов оор жутунуп, бир баш кетсе эч нерсе эмес, бирок элибизге кызмат өтөп кетсем жакшы болмок дейт. 4 апрель 1999 жыл Жумабек Ибраимов бул жарык дүйнө менен коштошот. Өлкөдөгү жемкорлукка каршы жалгыз согуш ачкан үчүн, аны уу берип өлтүрүштүбү, же финансылык махинацияларды мыкты билген үчүн тынчытыштыбы? Айтор айкын далилсиз бир нерсе деш кыйын. Бирок эл оозунда киши колдуу болуп өлдү деген кооптонуу да бар. Балким келечекте бул иштер тийиштүү органдар тарабынан да тыкыр изилденет. Кандай болгон күндө да ал дайыма жаштарга үлгү болуп кала берет. Жалаң гана жеке жыргалчылыгын ойлогон, жеке өзүн гана сүйгөн жашоо образынан сайрылып, эч бир акы күтпөстөн мекен, дин, тил деп мекенге кызмат кылуу учуру келди. Жумабек Ибраимов өрнөктүү жашоосунда 2 үй бүлө күтүп, 3 уул, 1 кыздын атасы болду. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.